Alamdardın padişası жараткан Аллах дагы бүтүндөй пайгамбарларды жибергенде тили менен жиберген. Айт, ишендир, түшүндүр. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз эли? Жаңылыктардан окудум. Камчыбек Ташиев жана 12 жылдык билим берүүгө мектептеги каршымын дейт. Себеби мектепте окуу жылдарын санын эмес, билим берүүнүн сапатын көтөрүшүбүз керек дейт. Мен өзүм университетте мугалим болчумун. Ошол себептен мен Камчыбек Ташиевдин бул сөзүн 100% колдойм. Туптуура айтылган сөз. Чындап эле билим сапат аябай түшүп кетти. Себеби биз ата-энелер, мугалимдер балдарды билимге кызыктыра албай калдык. Мектеп окуучулары бул жаңы аң сезими калыптанып келаткан өспүрүм балдар да. Булар өзлөрү эмне жакшы, эмне жаман экенин аңдап биле албайт. Ошол үчүн да биз окуш керек экенин, жанагындай рекетчилик, дегендей мындай жаман нерсе экенин туура түшүндүрүп, туура так жеткизе алышыбыз керек. Бул мектепке чейин ата-эненин милдети, мектепте учурунда мугалимдин милдети да. Биз мугалимдер, ата-энелер ошол өзүбүздөгү милдетти туура аткара албай калдык. Ал эмес ушу эмне үчүн окуш керек экенин туура жеткизе албаган мугалимдер көп да. Мектепте эмес, университетте көп болуп кетти. Ошол мугалимдердин мындай компетенттүүлүгүн, өзлөрүнүн билим деңгээлин көтөрүш керек болуп атат. Себеби мына мен студент кезде, андан кийин деле мектеп окуучусу эмес, студент балдар жанагындай кошумча сабактар өтүлөт. Бул ошон үчүн жогорку билим деп коет да. Жанагындай тарых сабагы болот, философия деген болот, орус тили, англис тили, ар кандай сабактар өтөт. Анан кээ бирөө мисалы үчүн мен инженермин да, мен программистмин да, мага деген бул философиянын эмне кереги бар, тарыхтын эмне кереги бар деген суроолорго мугалимдер өзлөрү жооп бере алчу эмес. Ошол себептен эң биринчи кезекте ошо мугалимдердин компетенттүүлүгүн көтөрүш керек. Кичинекей балдарды Батуу Маска шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ННН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Билимге кызыктыра алгандай болуш керек. Ошондо анан балдар окуп, билим деңгээли өсөт балдардын. Себеби балдар окууга кызыкса, анан билим жугат. А эгер балдарды кызыктыра албасак, жанагынтип эле ар кайсы жерде жана мушташ, жана рекетчилик пайда болот. Анан жана ар кайсы компьютерный клубтарда балдар ошол жерден мындай кызыктырып азгыра турган нерселерге кирип кетет да. Телефон ойноп ар кандай болуп кетет. Ошол себептен эң биринчи кезекте ушу мугалимдердин билим деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Кечээ жогорку кеңештин жыйынында билим берүү тармагында бир топ маселелер талкууланды. Анда депутат Камила Талиева өлкө азыр 12 жылдык билим берүү системасын өтө албай тургандыгын айтып, сынга алды. Анын айтымында бул системанын азыр зарылдыгы жок. Тескерисинче 10 класска чейин гана билим берүү болоорун айтууда. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлү андан көрө. Ушул улуу Англияда эле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп. 12 жылдык эмес, 10 жылдык өтөлү кайра депчи. Билимдин сапатын күчөтөлү дегенбиз. Эми көрөбүз, Сингапурду айтып, Малайзияны айтып отурат. Министрлик тарабынан бул демилге айтылгандан бери коомчулукта түрдүү пикирлер айтылып, дале болсо бул тууралуу талкуулар токтой элек. Ардагер мугалимдин айтымында бул сунушталган жаңы системага өтүүдөн мурун коомду Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30,000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул бала мен катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официантка алып кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай
аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Анын ичинде өзгөчө жаштарга алардын талим тарбиясына көңүл бөлүү керек деген ойдо. Азыр 12 жылдык билимди киргизүүгө мен өзүмдүн жеке оюмда каршымын. Эмне үчүн каршымын? Азыркы билим берүүдө окуучуларды тарбиялаш өтө оор. Азыр болсо коом башкабы, коом өзгөргөн сайын баардык нерсе өзгөрүп атат да. Азыркы жаштар көбүнчө билимге кызыкпай калган чындыгында. 12 жыл окугуча бала тажапта өтөт мектептен. Билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева буга чейин 12 жылдык билим берүү боюнча 7-каналга маек берип, анда бул система керек экендигин белгилеп өткөн эле. Алтын казык билим берүү системасын трансформациялоо бул ошол жаңылануу деп билсек болот. Жаңылануу башталды. Жаңылануу башталганда мына биринчи дүйнөлүк стандартта китеп сатып алдык. Укугун. Бул биринчиден 12 жылга чейин. Быйыл буга чейин нулевой класста окутуп келсек, мындан ары милдеттүү түрдө нулевой класс окутулат. Азыркы учурда октябрга чейин билим берүү стандарттарын жаңы стандарттар иштелип чыгат. Ошол негизинде предметтик стандарттар иштелип чыгып атат. И параллель ошол стандарттар негизинде улуттук компонентте, мамлекеттик компоненттеги окуу китептери иштелип чыгат. Бул боюнча УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык тармактагы расмий баракчасына 12 жылдык окууга өтүү туура эмес экендигин айтып, ага байланыштуу бир топ түшүндүрмөлөрдү жазды. Ал белгилегендей, эгер 12 жылдык билим берүү системасынан өтө турган болсо, ага чейинки маселелер чечилиши керек экендигин билдирди. Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Мен бүгүн өтө орчундуу болгон, эртеңки келечек муундардын жана мамлекетибиздин тагдырына чейин кесепетин тийгизе турган маселеге ачык оюмду билдирейин деп чечтим. Бул маселе азыркы учурда коомдук талкууга чыгарылган билим берүү системасындагы мектеп окуу мөөнөтүн 12 жылга чейин узартуу боюнча жүргүзүлгөн аналитиканын негизинде жаралды. Менин жеке оюм боюнча бул туура эмес. Эмне үчүн? Биринчи, биздеги мектептеги билим берүү өтө начарлап кетти. Ушул түйшүктү чечмейинче башка системага умтулуунун кереги жок. Экинчи, жактоочулар айтып жатышат. Чет мамлекетке барып окууга ыңгайлуу болот дешет. Статистиканы алып көргүлөчү. Болгону 3-5% гана бүтүрүүчү Европа, Америкага барып окушат экен. Калгандары КМШ мамлекеттеринде жана өз өлкөбүздө эле жогорку билим алууну улантышат. Үчүнчү, финансылык экономикалык жагынан да өтө көп зыянга учурап калабыз. 30 миңден ашык кошумча мугалим, 200-дүн тегерегинде кошумча мектеп жана башка. Төртүнчү, биз алдыңкы мектептерди жоюп, арткы мектептерге теңеп салдык. Бул да чоң көйгөй болду. Билим берүү боюнча негизинен эле айта турган болсок, биз өтө чоң кооптуу абалга бара жатабыз. Себеби жогорку окуу жайда окуу жөнөкөй эле акча төлөө, зачетканы толтуруу жана кимдир бирөөлөр үчүн байлык топтоо системасына айланды. Университеттерге окууга барбай эле, миграцияда же чет өлкөлөрдө жүрүп эле диплом алгандар көбөйдү. Жана бул көрүнүш бардык жогорку окуу жайларда кездешип жатат. Университетте 200 студент диплом албаса да, таза, жакшы эмгеги менен билим алган 20 студент диплом алса, мамлекет үчүн алда канча пайдалуу эмеспи? Дагы бир жолу бардык жогорку окуу жайлардын жетекчилерине эскертип кетемин. Ар бир жогорку окуу жайды текшерүүгө жетишебиз. Жакынкы 2 жылда коррупциясы жок мамлекетке айланабыз. Баарыбыз чогуу аракет кылышыбыз керек. Коомчулукта бул жагдай дале болсо кызуу талкууда турат. Көпчүлүк ата-энелер каршыбыз деген ойлорун айтып жатышат. Корея, Япония өлкөлөрүндө таралганда, анан бул системанын өзгөчөлүктөрү бар да. Биздин Кыргызстандын бул системага көнүгүшүбүз кыйын болуп, көнүшү. Анан бул билим берүү системасын бизге киргизсе, биздики эл жаш кезден уже чоңоюп жетилет да, жаш кезденчи. Аябай татаал болуп атат бунусу балдарга. Анан баары жаңычылык болуп аткан го дейм. Жаңы бүт баары жаңы сунуштардын баары киргизилип атат. Ошон үчүн алар ушундайды киргизип атат. Себеби биз башка өлкөлөрдөн калбашыбыз керек да. Алардыкы да 12 жыл болсо керек. Жок, 12 жыл керек эмес да кызым. Сет дегенде итагыр мына 10 жыл мен 10 жыл окуганмын. Мен 10 жылда бар го, мына университеттин билимин алып чыгыптым. 12 жылдан ошо бекер убакыттар кетет да. 10 жылда үйрөнө албаган адам 12 жылда үйрөнүп кетет. Ойлоп көрсөң, биз 10 жыл окуп жакшынакай эле билимдүү болуп жүрбөйбүз. 10 даже достаточно, я 10 закончила.
11 достаточно. Эске сала кетсек, 2024 жылдын 30 октябрында министрлер кабинетинин токтому менен 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүү концепциясы бекитилген. Ага ылайык мектептин жалпы билим берүү системасы 12 жылдык билим берүү моделине этап менен өткөрүү башталат деп айтылган. Деген менен азырынча бир чечим кабыл алына элек. 7 канал бул боюнча алдыда дагы маалыматтарды чагылдырып турат. Нуриза Осмонова, Шахра Жорбекова, 7 канал.